Алейкум, Кыргыз элим. Бардыңарбы? Мен бүгүнкү кайрылуум Жапаров Садыр Нургожоевичке. Бизде Кыргызстанда бийлик башына турган атамандар турганда Жапаров Садыр Нургожоевич сиз эч алдыга жылбайсыз. Бүгүнкү атамандардын аты жөнүн атап кетейин. Алымкадыр Бейшеналиев деген жана министр, саламаттык сактоо министрлиги. Атаман Ташиев, Камчыбек Кыдыршаевич. Ушу атамандардыкы жаман өттү го, булар сүйлөө, кандай сүйлөштүн эрежесин билеби? Мына сүйлөө этикасы барбы буларда? Карапайым эл, мен зекмин, мен отуруп чыккан мына Садыр Жапар сиз үчүн мен кылмыш кылып отуруп зек болгон эмесмин. Садыр Жапар, мен сиз үчүн зек болгом. Сиз үчүн мына мен отуруп күйүп бышкан адаммын. Сиз эл деген үчүн бүгүнкү күнү мына бийлик баштап тургандар элди алдадыңар силерчи. Элди мынакей бийликке келгенден кийин элдин үнү жетпей, силер бийликке кошоматсылар үнү жетип, карапайым мага окшогон элдин үнү жетпей атат силерге дагы да. Жеткен да жок. Мен бүгүн кыргыз элиме кайрылып кетет элем. Элим, жерим деген кыргыз элимдер бардыңарбы? Чалгыла, мен сүйлөшөм силер менен. 0707 68 16 76 номуна чалгыла. Күнү түнү 24 саат бою чала бергиле. Мен кыргыз элим менен байланышканга, кыргыз элим үчүн күйүп бышканга даярмын. Буга чейин да күйүп бышкырбайм. Мен Балбак Төлөбаевдин Соромбаев убагында Соромбай менен иштешем. Садыр Жапаров убагында Садыр менен иштешем. Мен колдойм деп мен эч убакта айтпайм. Мен кыргыз элим менен гана болом. Садыр Жапаров келсе да бийликке, эртең күнү Адакан Мадумаров келсе да, бүрсү күнү Бабанов келсе да, мен кыргыз элим менен болом. Мен эл деп жүргөн адаммын. Силер бийликтегилер үчүн өзүңөрдүн айылыңарды ачпай жауып отурган үчүн мен таң калам да. Силер бийликке келгенге чейин эл дейсиңер, бийликке келгенде жейсиңер элди. Силер элдин каны ичип тур. Мына Ташиев, мен кече Ташиевдин сөзүн угал аудан алчуң элдей. Түнү мен уктай албай койдум, ушундай адамдар бийликте отурат деп. Адакан Мадумаровка биздин аксакал бул жаман да болсо, мен жаман көргөн Адакан Мадумаров менинчи. Бакиевдин убагында мына Адакан Мадумаров Бакиевди мактап кошомат кылып, элдин үнүн уккан эмес. Эми Адакан Мадумаров түшүнгөндө биздин Камчыбек Кыдыршаевич элдин үнүн укпай, ошо бийликтегилердин кылмышын жаап отурасың. Эгер мына Адакан каршы сүйлөп койду эле, сразу өзүң мына сөзүң менен жооп берип атасың. Сен крышой этип атасың, сенин балдарың тамошада мындай иштерди кылып атат деп. Сен иш кылбапсың да, мынакей Адакан Мадумаровдун жаап отурсаңар кылмыштарын. Кет, сен иштегенге талкты адам эмес экенсиң. Сен жада калсаң элге кандай сүйлөштү деп билбейсиң. Элдин астына кирип өпкөңдү сүрүп коям, тилиңди жулуп коям. Аксакал Мадумаровду бүгүн колун сындырып коям дебасың. Сен эркексиңби? Мына мен менен сындырышчы. Мына Ташиев, мына эркексиңби? Мен да сындырышканды жакшы көрөм, сендей мен да. Сендей мен да атаман болгом убагында. Мен да сендей кыпкызыл жин болгом. Эркексиңби? Сындырышам мен сен менен, мынакей. Мадумаров айткан сөзүң үчүн аксакалды сыйлаш деген силерде болобу я? Качанга чейин силер чындыкты угуп шарап жүрөсүңөр я? Чындыкты айтып аткан Адакан Мадумаров туура айткан сөздү сен Адакан Мадумаровду кылып чыгарып атасың бүгүнчү. Мен Адакан Мадумаровду колдойм. Просто мен Адакан Мадумаров кыргыз эли үчүн күйүп бушап атат азырчы. Аксакалдык сөзүн айтып атат. А силер болсо бүгүн Адакан Мадумаровду калып кылып силер өзүңөр ак болосуңар. $1000 алып атканыңар чындык. Былтыркы мына Турусбек Түменбаев Садыр Жапаровдун крестин начальнигин кетирдиңер го. Мына коррупция менен мыйзамсыз иштерди киргизип мынча машиналар кармадык деп. Кана кошун машиналар $1000 алып кой бердиң го Ташиев. Жана канат деген силер дагы ошо мына кармаган. Мына бүгүн ошо канатты сурап ошо машиналар эмне болуп чыгып кеткен. Мына $1000 берип чыгашты ошо 14 машинанын 16 мен билгеним 16 машина болчу. 16нын экөө российский номер болуп экөө чыккан. 14'ü калган. $14.000 алдыңар. Кана Кыдыршаевич, сен алдыңбы же канатыңар алдыңбы силер дагы? Ошону мамлекетке төктүңөрбү? Ошо $1000 алганда кана. Адакан Мадумаров туура айтты бери. Адакан Мадумаровду мен колдойм бүгүнкү күнү эл деп аткан үчүн. Ташиев, Кыдыршаевич, эркексиңби? Эркекче жүр. Сен сүйлөштүн этикасын билип жүрсөң, менин бүгүн каным кайнап тур, сен анандай сөздөрүңдү угуп. Кыргызга бир күйүп бышкан адамдарды качанга чейин калып кылып иштерин жаап жүрөсүңөр ушунда өзүңөр ак болуп. Урматтуу кыргыз элим, бүгүн Кыргызстан оңорушуна мен көзүмдө жетпей калды. Абдан жетип баратат деле, мына көрүп алсаң бүгүнкү сүйлөгөн окшогон дөпөрөстөр бийликте турганда Кыргызстан оңолобу? Мен канча айтып атам, бизге акылдуу, бизге билимдүү
сүйлөй турган сөзү орунду адамдар керек бүгүн. Кыргызстанга ушундай чынчыл адамдар менен сузап туруп бүгүн атамандар кереги жок Кыргызстанга. Бүгүн Кыргызстанга эли жерин эртең күнү сактап калыштын мамлекеттин бүтүндүгүн ойлой турган жаштар керек. Садыр Жапаров, сиз Кыргызстандагы элди алдадыңыз. Мына мен өзүм мына айтайын сизди мына колдоочу катары. Мына кыргыз элим, силердин булар менен иштешпейм. Мынаке жаштарды алып келем деп тур. Элдин ортосунда, калың элдин ортосунда калпайтып, мен уят болдум сиз ушу айткан сөзүңүздө. Сиз жооп берген жоксуз. Сизди дагы күтөтөбүз. Алмаштыр. Акылбек Жапаровду кетир. Акылбек Жапаров убагында Пакистанды кепилге киргизебиз. Кече Сооронбаевдин убагында жети областы жети мамлекетке бөлбөлөш деген айткан. Акмактар, мээң дурай эшектер. Силер күйбөгөн Кыргызстанга ушу жети областы өлүккөн Япония, Кытай, Америка Кыргызстан үчүн күйбөйт. Алар келет да Кыргызстандын болгон байлыгын тоноп туруп, эртең жут таштап кетет биздичи. Кыргыз элим, биз ондай боло берсе, бизди эртең күнү Кыргызстандын көрө турган күнү оор. Урматтуу Жапаров Садыр Нуркожоевич, азыр да кеч эмес, азыр тазалаңыз. Акылбек Жапаровду жок кылыңыз. Не десеler булардын тажрыйбасы жок дейсиз. Тажрыйба качан болот? Булар өлгөнчө жеп бүттү Кыргызстан деп. Ушундай тажрыйбасынан тажады го булар, акылдуу болуп, элди толоп тологонду. Урматтуу Жапаров Садыр Нуркожоевич, мен сизге дагы кайталап айтып кетейин. Кыргыз элинин пенсияга чыга турган курагын кыскартпаңыз. Эмне үчүн бийликтегилердин немелерин кыскартпайсыңар? Ичип жеп аткандарын, айлыктарын, расходторун кыскартпайсыңар силер мамлекетти ойлосоңор. Мамлекетти ойлосоңор, пенсия албасын. Мына адаган мандымар бош болуп пенсиясын да алып атат, айлыгын да алып атат. Эл байкуш, карапайым эл бир сом акча таппай отуру. Бүгүн айлыктарды көтөрүп коюп, баарын кымбатчылык болуп атат. Белди келип отурасыңар, айлыктар көтөрүлөт деп. Мейли айлык ордун жашасын. Карапайым эл каак болот? Карапайым элди ойлобойсуңар. Силер башыңар иштесе, мына жерлерди контроль кылгыла бүт. Биздин жерлер мына, биздин Кыргызстан бүгүн биздин жер, кыргыз сууга айдоо жерлер, кыргыз элин бага албай калды. Мына кымбатчылык ошодон болот. Силер мыктоозор мына ушуларды ичпей жөө, көзөмөл кылгыла. Карапайым элди ойлоп койгула. Карапайым элдин канын ичмей келген бийлик улам келген сайын. Кыргызстан качан оңолот? Кыргызстан бир алдыга жүрүү болобу? Тоо кендерин касмаган десе болбой казап атсыңар мына. Мына жаратылыш кырсыгы келет бир убакта. Көрөм ошондо силер кыйын болуп токтотконуңар. Бүгүн кол саласыңар жаратылышка. Эртең жаратылыш кол салганда эч кимдер токтото албайсыңар. Анан ошондо көрөбүз Кыргызстанды силер алдыга жылдаганыңар. Ошондой кыргыз элим. Бүгүнкү мынагу бийлик башында атамандар. Бул атамандар турганда Кыргызстан оңолбойт. Мен айтып коеюн. Мынагу жаштарды алып келиш керек бийликке. Булар жаштар келмейинче Кыргызстан оңолбойт. Мынаки кечеги мынагы Балбак Түрөб айткандай, экеге талтайбай мен. Мен мына айылым жол бербейт андайга. Мен кыргыз эл үчүн күйгөм, кыргыз эл үчүн күйөм мен. Мен Садыр Жапаровду колдогом. Ушу мына тоо кендерин мен уратка келтирем, бүттүгүн жоопко тартам, мындай андай кылам деген убадасы боюнча. Мен ишенгем. Бүгүн мен ишенбейм. Ишенбей калдым эч. Ишегим да келбей калды жана. Мен мына ушунча түрмө Садыр Жапаров үчүн түрмөгө отургам мына. Бир чакыр рахмат айтканга жарган жоксуң. Садыр Жапаров. Ыраазымын сага. Мына ушунча мына туруп бердиңер деп. Мен нааразымын Жапаров сага бүгүн. Мен просто адамдык кылган мамилеге мен таарынам да. Адамча кылган мамилени адамча кылбай койдуң. Адамча түшүнө албай койдуң. Просто мен күйүп кеттим. Баягы эле жаныңда жүргөн шакалдар, баягы мени сизди шылдыңдап күлгөндөр, президент болот деп айтканда шылдыңдап күлгөндөр бүгүн жаныңда. Мен көчөдө эле калдым. Күнүм жетпей сизге кармап, колуңузду кармап учурашка зар болуп калдым. Мына Жапаров Садыр Нуркожоевич, мага кылган жакшылыгыңыз ушу. Мындан ары мен чындыкты ушуга чейин айтып жүргөм, дагы да айта берем. Аман тургула кыргыз эл, бул дагы да көрүшөбүз, дагы да ушундай нерселерди талкуу кылып турабыз, сүйлөшөбүз биз. Бул атамандар менен доказа турабыз. Бул атамандарды же нар кылабыз, же бер кылабыз. Булар бийликке келип отуруп калып, бүттү деп турга дейм. Бүтө элек силердин айылыңар ордуңар. Отура элексиңер силер айылы. Элдин учунда отурасыңар.
Oyna bugün taşıyıp durup, taşıyıp miti söyle koy, seyirun çıkar. Taşıyıp, sen gelip talasına söyle düşündürüp dur. Olsun, talkalap koyam. Gerek bozumlu olsun talkalam. Yeğenini sıkıntı, gerek mi bak, sıkıntı sen. Uktun mu taşıyıp da. Olsun kadar söyleyip dur. Boltu kırgız elim. Biz daha görüşürüz, daha söyleyeceğiz biz. Aman Turgul'a.